Салам, жаш математик. Дарактын башына чыкпай туруп эле анын бийиктигин табууга болобу? Албетте болот. Бул үчүн бизге геометриялык билим жардам берет. Мына ушул кызыктуу суроонун жообун бүгүнкү сабакта чогуу табабыз. Мен Шамшыбек кызы Нускайым, математика мугалимимин. Бүгүн биз 8 класстын геометрия сабагында үч бурчтуктардын окшоштугу деген жаңы тема менен таанышабыз. Сабактын аягында сен окшош үч бурчтуктардын тиешелүү жактарын аныктап, пропорция түзүү аркылуу белгисиз жактардын узундугун өз алдынча таба аласың. Алдыңа кагаз менен калем даярдап ал. Бүгүн сен жөн гана көрүүчү эмес, менин сабактагы өнөктөшүм болосуң. Даяр болсоң, анда эмесе баштадык. Сабактын башында сөз кылган кызыктыруучу сурообуздан баштайлы. Сүрөттө бийик дарак көрсөтүлгөн. Дарактын башына чыкпай туруп, анын бийиктигин кантип табууга болот? Ойлонуп көрчү, сен кандай ыкманы сунуштайт элең? Бул үчүн дарактын көлөкөсүн жана бийиктиги белгилүү болгон таякчанын көлөкөсүн өлчөйбүз. Көндөн нурлары бирдей бурч менен түшкөндүктөн, дарак менен анын көлөкөсү жана таякча менен анын көлөкөсү түзгөн үч бурчтуктар окшош болот. Ошондуктан алардын тиешелүү жактары пропорционалдуу болуп эсептелет. H бөлүнгөн S барабар H1 бөлүнгөн S1 түрүндө жазылат. Бул пропорциянын жардамы менен дарактын белгисиз бийиктигин таба алабыз. Демек, үч бурчтуктардын окшоштугу турмушта алыстыкты жана бийиктикти түздөн түз өлчөй табууга мүмкүнчүлүк берет. Формулада H дарактын бийиктиги, S дарактын көлөкөсү, H1 таякчанын бийиктиги, S1 таякчанын көлөкөсү болуп эсептелет. Окшош фигура деген эмне? А дегенде окшош фигура деген түшүнүктү карап көрөлү. Окшош фигуралар формасы бирдей, өлчөмдөрү ар башка болгон фигуралар. Мисалы, бул үч бурчтуктардын формасы бирдей, бирок өлчөмдөрү ар башка, ошондуктан алар окшош фигуралар болот. Ал эми бул эки төрт бурчтуктун 90 градус болуп формасы бирдей. Ал эми тиешелүү жактары пропорционалдуу. Демек алар окшош фигуралар болуп эсептелет. Тегеректердин радиустары ар башка болгону менен формасы бирдей. Ошондуктан бардык тегеректер өз ара окшош болот. Окшош фигуралардын тиешелүү бурчтары барабар, ал эми тиешелүү жактары пропорционалдуу болот. Демек, формасы бирдей, өлчөмү ар башка болушу мүмкүн. Эми окшош үч бурчтуктардын аныктамасын карайлы. Эгер эки үч бурчтуктун тиешелүү бурчтары барабар, ал эми тиешелүү жактары пропорционалдуу болсо, анда бул үч бурчтуктар окшош деп аталат жана төмөндөгүдөй белгиленет. Сүрөттө АБС жана А1, Б1, С1 үч бурчтуктары берилген. Алардын тиешелүү бурчтары А бурчу А1 бурчуна, Б бурчу Б1 бурчуна, С бурчу С1 бурчуна барабар. Ал эми тиешелүү жактарынын катыштары төмөндөгүдөй жазылат. Ошондуктан АБС үч бурчтугу А1, Б1, С1 үч бурчтугуна окшош болот. Үч бурчтуктардын аталышын жазууда тиешелүү чокулардын ирети сакталууга тийиш. А чокусу А1 чокусуна, Б чокусу Б1 чокусуна, С чокусу С1 чокусуна туура келиши керек. Окшоштуктун белгилери. Үч бурчтуктардын окшоштугунун биринчи белгиси эки бурч боюнча окшоштук. Эгер бир үч бурчтуктун эки бурчу экинчи үч бурчтуктун тиешелүү эки бурчуна барабар болсо, анда бул үч бурчтуктар окшош болот. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус болгондуктан эки бурчу барабар болсо, үчүнчү бурчтары да автоматтык түрдө барабар болот. Экинчи белги. Эки жак жана алардын арасындагы бурч боюнча окшоштук. Эгер бир үч бурчтуктун эки жагы экинчи үч бурчтуктун тиешелүү эки жагына пропорционалдуу болуп, алардын арасындагы бурчтары барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар окшош үч бурчтуктар болушат. Үчүнчү белги. Үч жак боюнча окшоштук. Эгер бир үч бурчтуктун үч жагы экинчи үч бурчтуктун тиешелүү үч жагына пропорционалдуу болсо, анда ал үч бурчтуктар окшош үч бурчтуктар болушат.
Эстеп калгыла. Демек, окшоштукту аныктоо үчүн төмөнкү 3 учурдун бири гана жетиштүү. Эки бурч боюнча, эки жак жана алардын арасындагы бурч боюнча, 3 пропорционалдуу жак боюнча. Үч бурчтуктардын бардык элементтерин текшерүүнүн кереги жок. Үч бурчтуктардын окшоштугу карталарда жана масштаб менен иштөөдө да колдонулат. Картадагы аралык чыныгы аралыктын белгилүү бир масштабта кичирейтилген көрүнүшү болуп саналат. Мисалы, картада 1 сантиметр болгон жер чыныгы жашоодо 5 километрге туура келсин. Эгер картадагы А жана Б пункттардын аралыгы 4 сантиметр болсо, анда 4 × 5 барабар 20 километрди берет. Демек, чыныгы аралык 20 километр болот экен. Бул жерде картадагы жана чыныгы өлчөмдөрдүн ортосунда пропорционалдык байланыш колдонулду. Эгер картадагы аралык 6 сантиметр болсо, анда чыныгы аралык канча километр болот? Туура 6 × 5 барабар 30 километрге туура келет. Эми окшоштукту пайдаланып белгисиз жакты табалы. Бизге АБС жана А1Б1 С1 болгон окшош эки үчбурчтук берилген. Биринчи үчбурчтукта АБ жагы 6 сантиметрге, БС жагы 8 сантиметрге, экинчи үчбурчтукта А1Б1 жагы 9 сантиметрге, ал эми Б1 С1 жагын табышыбыз керек болот. Аны X деп белгилеп алабыз. Окшош үчбурчтуктардын тиешелүү жактары пропорционалдуу. АБ жагы А1Б1 жагына, БС жагы Б1 С1 жагына, АС жагы А1 С1 жагына болгон катышын жазып алабыз. Эми берилген маанилерди ордуна коебуз. 6 бөлүнгөн 9 барабар 8 бөлүнгөн X түрүндө жазылат. Пропорциянын негизги касиети боюнча кайчылаш көбөйтөбүз. 6x барабар 9 көбөйтүү 8. Бул жерден x'ти тапсак, 72 бөлүнгөн 6. Жообубуз x барабар 12. Демек, биздин чыгарылышыбыздын жообу B1 С1 барабар 12ге. Жактарды пропорцияга жазууда алардын тиешелүүлүгүн аныктоо өтө маанилүү. АБ жагына А1 Б1 жагы, ал эми БС жагына Б1 С1 жагы туура келиши керек. Кийинки мисалды карап көрөлү. Берилген жактар аркылуу белгисиз жакты тапкыла дейт. Видеону токтотуп, өз алдыңча чыгарып көр. Анда эмесе чогуу чыгаралы. Бизге берилген АБС жана А1Б1 С1 үч бурчтуктары окшош. Бизге АБ жагы 5 сантиметр, БС жагы 7,5 сантиметр, А1Б1 жагы болсо 10 сантиметр деп берилген. Б1 жана С1 жагын табышыбыз керек. Тиешелүү жактарды пропорцияга жазабыз. АБ бөлүнгөн А1 Б1 барабар БС бөлүнгөн Б1 С1. Андан кийин бизге берилгендерди ордуна коебуз. АБнын ордуна 5, А1 Б1дин ордуна 10 барабар БСнын ордуна 7,5. Б1 С1 өз белгиси болгон үчүн X менен белгилейбиз. Пропорциянын негизги касиети боюнча кайчылаш көбөйтөбүз. 5x барабар 10 көбөйтүлгөн 7,5. Бул теңдемени өзүбүз билген жол менен чыгарабыз. Барабардыктын эки тарабын тең 5ке бөлсөк, анда x барабар 75 бөлүнгөн 5 барабар 15. Демек, биздин жообубуз Б1 С1 жагы барабар болду 15 сантиметрге. Ушуну менен биздин мисалыбыз аягына чыкты. Эми алган билимиңди текшерип көр. Мында 3 практикалык тапшырма берилген. Ар бир тапшырмада үч бурчтуктардын тиешелүү жактарын аныктап, пропорция түзүп, x'тин маанисин табуу керек. Видеону токтотуп, тапшырмаларды өз алдыңча чыгарып көр. Андан кийин тесттик суроолор берилген. Мында берилген үч бурчтуктардын жактарына карап, кайсы үч бурчтуктар окшош эмес экендигин табуу керек. Эгерде бул маселелерди өз алдыңча чыгара ала турган болсоң, анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик.
Бүгүнкү сабакты ушуну менен жыйынтыктайлы. Окшош үч бурчтуктардын тиешелүү бурчтары барабар, ал эми тиешелүү жактары пропорционалдуу болот. Белгисиз жакты табуу үчүн тиешелүү жактарын аныктап пропорция түзөбүз. Бул ыкма дарактын же имараттын бийиктигин картадагы аралыкты эсептөөдө да колдонуларын көрдүк. Эми алган билимиңди турмушта да колдонуп көр. Бийиктиги белгилүү болгон нерсенин көлөкөсүн пайдаланып, дарактын, имараттын же өзүң жашаган үйдүн бийиктигин өз алдыңча эсептеп көр. Сабакка катышканың үчүн рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.